Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтүүсү. Биз бул жолкусунда Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Бел айыл өкмөтү, анын ичинде Борбаш, башкача айтканда Кайрагач айылдарына келип отурабыз. Бүгүн ушул айылдардын бир күндүк жашоосун тарых таржымалын силерге чалдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алыда. Бел айылы өзгөчө табияты кооздугу менен өзүнө тартып турат. Бишкек Ош Баткен жолунун боюнда жайгашкан айыл. Аулар эми атайын айылыңыздарга келип калдым. Ушул Бел айылы не себептен Бел деп аталып калган? Ошо жөнүндө бир азын-олук кеп салып бербейсиздерби? Жакшы болот. Мен энди ушул жаш кезимден бери ушул Бел айылында туулуп, өсүп, чоңоюп, мына ушул мезгилге чейин келип жашап жатабыз. Менин билишиме караганда ата-бабалардын, эл журттун сөздөрүнө караганда Белөрүк айылы деп аталган. Жашыбыздан бери билемин. Бел деген сөздүн мааниси бийик деген. Мааниси бийик. Бийик жерде жайгашкан. Себеби эмне үчүн бийик деп аталган себеби бул жерге тез районный деңгээлде тез кар түшөт. Тез жамгыр жаайт. Бел бийик. Ошондуктан бул жерге жааган кар, жамгыр же суук түшсө биринчи түшөт. Анан кийин мөмө жемиштер, бак-дарактар. Бак-дарактардын пышышы да ушундай. Коңшу айылыбызда Жийда деген айылда, бул жагыбызда Жаңнокат деген айылда бак-дарактар, өрүктөр, алмалар мурунураак жетилип пышат. А биздин айылда кеч. Мисал үчүн 10 күн, 15 күн, 20 күн кеч. Анан эгин бийигирээк, эгин тегин эккен мезгилде дагы бизде кийинирээк эгин тегин эгилет, ал жерлерде мурунураак болот. Анан Бел айылы тоого дагы жакын. Мына көрүнүп турат, өтө бийик тоолор турат. Мына түштүк жагыбызда. Ал эми түндүк жагыбызда адырлар, мейкиндик талаалар. А түштүк жагыбызда бийик тоолор, катар тоолор турат. Ошондуктан Бел деген сөздүн мааниси ушундай болот. Анан Бел өрүктө деп коюшат кээ бирөөлөр. Өрүк деген сөз биздин эшитишибизге караганда илгерки аксакалдардын сөзү боюнча жолдун боюнда өрүк өскөн деп айтышат. Жалгыз өрүк. Ал өрүктө түштүк жагынан, түндүк жагынан, күнчыгыш, күнбатыш жагынан келген адамдар, элдер ошол жерде дем алышып, кичинекей суу ичишип, анан батыш жагына Белдин, анан чыгыш жагына анан кийин таркап кетишет деген сөздү мен эшиткеним бар да, ушундай. Мен билишиме караганда ушул сөздөрдү биз билебиз. Ата-бабабыздан эшитип келип жүрөбүз. Бул Белде дагы Кайрагач деген айыл бар да, Кайрагач деген айыл Бел айылына караганда 3-4 километр төмөн. Абдырахман бирге мына ушул жерде жашайт, туулуп өскөн, жакшы билет. Айыл арасында жетекчилик кызматта иштеген, партиялык, советтик кызматтарды иштеген. Мага караганда Кайрагач айылыны өтө жакшы билет. Мына өзү айтып берсин. Илгери эми Совет мамлекети дагы биздин айылга, биздин өрөөнгө келип, чачкын ар түрдүү коктуколоттордо жашаган элдерди чогултуп, мындай түз көчөлөрдү тартып, элдин бардыгын баягы эгин боло турган жерлерди бошотуп, элдерди бир жерге жайгаштырып, ушул айылды уюштургандан кийин мынау жолдун боюнда бир чоң Кайрагач дарагы болгон. Маданий тил менен айтканда Каражыгач, биздин түштүк диалектикасында Кайрагач. Ошол Кайрагачты мен ушул жерде жетекчи болуп иштеп жүргөндө улгайган, карыган аксакалдардан да сураганмын. Буну ким эккен? Качан пайда болгон дарак десем, ошолор дагы билген эмес. Себеби бул
4-5 адам құчағын жайса дағы қолдары жетпеген чоң дарақ болған. Ошодан анан элдин бардығы Оштан мына келатса, Кызылкиядан келатса бардығы бұл трасса түндік менен түштүктү Баткен менен Ошту бириктирген жол болгондуктан автобустарга отурган киши каерде түшөсүң десе Кайрагачта түшөсүң деп отуруп, ушул чоң бир элдин журттун мезгилдүү белгиси болуп калган да. Кийин анан акыры мынау немеде кургап, анан эл муну алып таштаган. Ошодон Кайрагач болуп аталып калган. 12 уруу жашайт ушул айылда. Анан элдер эми нары бери тартышуулар болгон, түшүнбөгөнсүздүктөр болгон, бирок акырында элдик жыйын өтүп, элдик жыйында мынау эреже боюнча бир райондо 2 окшош аттагы болбош керек экен. Анан кийин бардык элге тиешеси жок, калыс ат коюлсун деп туруп, ушул айылдын атын Кайрагач деп аталсын деп, жалпы элдик жыйында чечим кабыл алынып, аны айыл кеңешинин депутаттары тастыктап, райондун акими тастыктап, азыр ошо жогорку кеңештин кароосунда турат. Бел айыл аймагында учурда 13700гө жакын калк 2300дүн тегерегинде кожолук жашайт. Айыл Ноокат район борборунан 12 чакырым алыстыкта жайгашкан. Мектеп, бала бакча, маданият үйү, китепкана, мечит, дегелет социалдык объектилердин баары бар десек болот. Учурда айыл өнүгүүнүн жолунда. Элеттиктер негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Бүгүнкү күндө негизинен эми биздин жергиликтүү бюджетибиз, биз дотацияда турган айыл өкмөт болгондугубузга байланыштуу мындай дээрлик ал өзүбүздүн бюджет менен мындай чоң бир иш жасай албайбыз да. Мисалы таза суу боюнча бүгүнкү күндө айыл өкмөт боюнча биздин ген планыбыз иштелип чыкты. 2,5 миллион сомго. Ал эми таза суунун дагы проектси сметасы иштелип бүтүп, ушул мамлекет тарабынан сүйлөшүп, донор издеп атабыз. Эгерде ушул таза суу, биздин азыр бүгүнкү күндө таза сууга түзүлгөн сметабыз 68 миллион сом. Ал эми 68 миллион сомду мисалы район деле, область деле, айыл өкмөт деле каржылай албайт да. Ошон үчүн бул өтө чоң иш. Ушуну мамлекет тарабынан кайрылып, каттарды жазып атабыз. Ал эми биз өзүбүз баштаган иш, биз айыл аймак баягы күндөн күнгө статистика өсүп атат, адамдардын саны өскөнүнө байланыштуу бизге бүгүнкү күндө бала бакча жетишсиз да. Ошого биз азыр фонддор менен, инвесторлор менен иштеп, бир бала бакча, ФАП, медресе кылган бир чоң проектибиз ишке ашкандын алдында турат. Азыр комплекс болуп чогуу түшөт. Нурлан ага, сонун жерге келип алыпсыз го. Ооба. О, жака тайганды байлап коюпсуз. Тайган керек да буяка. Түлкү келет. Учулка чыгабыз. Чоң куштар экен да. Төө куш ушул. Канча бар азыр? 4тө. 5 бар, бирөө бекинип калып турат. Жашынып алып. О, жем берет деп келип атабы булар. Алтышты келе алып чыга албай калдык шайт, Бул мастеге. Болсу? Карасы короз. Карасы короз болот. Бул жакта бүт эле үй канаттуулардын баары бар окшойт. Ооба. Баягы күнүмдүк жумуртка неме тоокторго бул. Жем бересизби? Жем беребиз, буларды чыгарабыз эми. Келиңиз жардам берейин. Тим эле кай. Эми каяка чачасыз? Мындай эле чачып коебуз, буяка. Өзөрү келет. Могул жергеби? Ооба. Имдук. Сетканын ичинде калышып кетти. Мына кара.
Ага бул не үй канаттууларына кызыгасызбы? Bir jagы kızıgam, bir jagы bul күнүмдүк окатка керек да бул. Өзүңө тук жумурткасы керек, эти керек. Ошо, bir jagы эшигиңин алдында көп болгону бул жакшы нерсе. Ha? Бул башка порода окшойт, э? Булар башка породасы булар. Брама дегенден бул эт багытында болот. Чү. Ага, могу төө куш кандай экен? Шартка туура келеби экен сиздердин айылыңыздарга? Бул эми Африкада, булардын мекени өзү Африкада. А жерде эчтемке жок, чөп жок, башка жок. Бу жерде бизге вообще туура келет экен да. Бул чем малга караганда бул өтө выгодно бизгечи. Пайдалуу да эми? Мисалы мен алып келгенде могу тоокчалык малын алып келгенде 3 килограмм эле. Bir жылда ушунчалык болду. Азыр 90-100 килограмм вес. Өткөндө bir ай мурда бир өзүн саттык. Таза этини 83 килограмм чыкты. Өзү сой. Канча сомго саттыңыз аны? Etke alışıp ketти, biz договорда $1000 эле. Эми мага килограмм 1000 сомдон айланды. 83 килограмм чыкты, 83 000 болду. Эми мен жөн эт сатканда ошондой болот эле да. Просто мен ошол убакта $83 эле. Ошол. Мисалы мына турпок бак. Буга чейин жылкыларым бар эле ушул жердечи. Бир жылкы мисалы да 1 жашка чыккан кулун. Анчалык биринчиден эт бербейт. Экинчиден анын расходу ошончолук да. А бул как мына бир индукта эле жейт, ошон менен эле жүрүшөт. Ошо менен эле азыктанат деңиз. Азыктанат. Бул мындай өзү көлөмдүү болгон менен жеши өтө эле аз. Айда берем ушул бакта жүрөт. Мындан тышкарыда менде биякта багым бар. Бак кылгам да бияктычы. Жеринен көрбөйлүбү? Макул, жакшы болот ошол жака чыксаганда. Кем мындай коюп коебуз, жеше берет. Сол эмнеге? Карматпайт да булар. Карматат эмнеге? Жакшы. Жогору чыгабызбы? Ооба. Мына мынтип капельный система менен мындай шланг көмүп чыгып жүргөн мына. Баарын түбүгө. Вообще 1-3 километр шланг көмдүм ушул жака. Кайсы жактан алып келдиңиз? Шлангыны, сууну ал жер сай барып кайрылат го мындай. Бир ойлук жер турат. Ошондон бир 200 метр ары. Булак. Могу изди көрдүңбү? Тракторга көмдүрүп алып келгем шлангыны. Ошол жактан. Булактан суу азыр азайып калды. Күн ысыгы бизде көзүн көрүп 1-2 айдан бери жаан болбойт. Ушул суу. Бирок ушул жетет. Ушул эле суу келет. Ушул суу келет мынага. Бул атышпай. Өз алдынча келет. Мотор мененби? Жок. Өз алдынча келет, постоянно агып турат. Жайксын. А наркы бетке эң жогоруда тал турат го, ошондон алып келгенмин. Ал экинчи бассейн ушундай. 10 тонна суу батат могу бассейнгечи. Муну менен 200 көчөттү спокойно сугарасың. Жетет. Кечинде бар тамчылатуу системасы менен суу ичет. Бардыгын ошентип көктөткөн. А сизде бул жерде жалпы канча көчөт бар ошондо? Шабдалы, өрүк бар экен, э? Менде 400дөн ашык бар. Общий. Мунун ичинде өрүк бар, ооба. Басымдуу көпчүлүгү неме өрүк. Шабдалы бар. Анан черешня бар. Черешня где-то бир 50 түптөй бар. Алма бар, алма дагы аз, где-то бир 30-40, 50дөй болсо керек ал дагы. Груша бар. Даже менде немелер кызыгып да, мен баккыларда мындай эмне болсо эге бергем да. Өзү мындай бир сорттуу. Жок, мен мындай кызыгып, даже мен фундук алып келип ектим. Бизде гранат, анар болбойт эле, анар алып келип ектим. Немеде? Болот экен, гүлдөп атат ушул жерде. Нурлан аба, мынау какырган тал экен да? Айданаңыз бош. Саргайып турат. А сиздин короңуз жапжашыл болуп турат да? Ушул суудан суудан бак кылсак
колдон келеби негизи? Болот да эмнеге болбойт? Мисалы насос менен тарттырып кылсаң болот. Моун ордуга просто кирпичтен кылып, суу сактагыч кылыпчы, бир 10 тонна суу бата турган. Ошону менен эле могу капельный система менен тамчылатуу жолу мененчи. Ошону эле көктөдү мыналарчы. Жөн баягыдай арык кылып суу койгондон эч айырмасы жок да мынанычы. Мөбөс деле, быйыл мөбөсүн алдык, Кудай буйруп. Жакшы. Ушинтип жүрөбүз эми. Жашоо. Анан мына көпчүлүгү чет өлкөгө ыктап атышпайбы? Ушул жактан акча таап алат, ушул жакта жумуш бар деп. Мен 25 жыл шаарда жашадым Бишкекте. 2 жыл Европада иштеп келдим. Жаш маалымда Тошудан ары өткөнүмдө ушундай свободан чувствовать этипчи, өзүмчө көңүлүм көтөрүлүп эле ушундай жыргап калчумун да. Азыр уже жаш өткөн сайын уже 45ке чыктым. Тошудан бери өтсөм эле ушундай жыргап калам да. Айылга эле качкым келет да. Айылда жашоо вообще сонун. Мурда шаарда, шаарга барсаң же мындай досторуң менен олтурбайсың, только жумуш да. Эртең менен жумушка кетсең. Мына жерде. Мисалы мына жерге азыр менин үйүм чекеде экен деп достор тез келет, шашлык кылабыз, башка отурушуп, ушинтип көрүп, бир жагы природа мончуп. Жакшы да, айылда жашоо вообще сонун азырчы. Ошондо айылды шаарга алмаштырбайм деп атасыз. Жок. Азыр вообще шаарга карап басым жок. Кече бир иш менен Бишкекке барып келдим. Бир сутка зорго жаттым да, чтобы. Обратно ушунчалык шашып, жумушум бүтүш үчүн эле. Бир жагы жолдо жүрүп чарчап бардым. Ошол түнү түнөдүм, кайттым анан кийинчи. Анан эми айылда бекерсиң да, муну менен алик болсоң, мындай бирдемке кийип, муну көктөгөн сайын ушунчалык рахат да баягыдай. Бир жеңишке жеткендей. Күндө эрте менен чыгып, ар кимиси менен сүйлөшкөндөй эле ушундай. Кичине баягыдай жалбырагы саргарып калат, же шаг неме болуп калар. Карап, булар дарылап, неме кылып. Абдан сонун. Мындай бир удовольствие. Нокат жергесинде жүрөбүз, Бел айылында. Нурлан агамдын коросуна баш багып калдым. Ага үй канаттууларын кармабастан, мына ушинтип катырган таланы дагы көгөртүп бактылып коюптур. Түндүгүндө бали деш керек, үлгү алыш керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ушул айыл чарбада мөмө жемиштери, алмалары, өрүктөрү бүт эле дүйнөлүк рынокто бааланып жаткандан кийин ушул багытта өтүп, мына ушундай кылып иш алып барса болчу экен. Айылда деле чет өлкөнү эңсебестендиричи. Бали ага, азамат ишиңизге бали. Куш келипсиңер. Могу шабдолуңуз бышып калган окшойт, Бышты, кек жегиле анан көр, ушундан. Муну же дебей эле сүйлөп атканыбыз кара. Шабдалы жели, шабдалы. Кайсы сортундагы бул? Даже чынын айтсам мен билбейм. Шабдалы деп эле алып келгем мынан. Бул экологически чистый, жуубай жесең болот. Өсүп турган жерден. Дамы жакшы бирок. Сонун дамы. Мына болду. Рахмат. Ишиңизге берип болсун. Рахмат. Көрүп алдыңар, келип тургула эми. Бул айылда жүрүп жаштардын билимге, илимге багыттаган шыктан борборуна баш багып калдым. Айылдын мектеп окуучулары сабактан кийинки убактысын бул жерде тил үйрөнүү менен өткөрүшөт экен. Бул жерде биз азыр англис тилин үйрөнөбүз. Келген туристтер менен байланышып, келген туристтерге биз Кыргызстандын жаратылышын, маданиятын көрсөтүп, кыргыз элине туризмдин өнүктүрүүсүнө салым кошолу деп аракет кылып жатабыз. Бул жерде эркин сүйлөйсүңөр да, англис тилинде. Эркин сүйлөп калганбыз, азыр туристтер менен көп жылдан бери окуп жүрөбүз. Алар менен мындай native speakerler менен сүйлөшкөндүн мындай плюс жагы listening, pronunciation, vocabulary мындай жогорулайт да. Биздин акцент менен алардын акценти башкача да. Ошого мындай үйрөнөбүз да. Бат-бат сүйлөшүп болуп турса, жакшыраак үйрөнөсүңөр. Ооба, бат-бат мындай болуп турса. Алдыга кандай максат коюп атасыңар анан? Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүү үчүн жана Кыргызстанда бизнес ачып, бизнес тармагын өнүктүрсөк дейбиз. Кыргызстандагы бар нерселерди
чет мамлекетке сатууга жана чет мамлекетке сатуунун жолдору чет мамлекеттер менен байланыштарды түзүү жана Кыргызстан өзүбүздүн айылга салым кошуп, өзүбүздүн айылды көтөрүп, айылыбыз дагы мындай нукат айылы, алмага бай айыл. Ошо алманы реклама кылып чет мамлекетке англис тилинде эме кылсак, ошо чет мамлекеттегилер кызыгып алып, мындай бизнес башталат. Инвесторлор көбүрөөк келет ооба. Мага кызык болуп атат да, бул шыктан борборун кантип ачып алдыңар да? Бул жерде эч кандай каржылоо жок экен, эч ким деле мындай көмөк көрсөтпөйт экен, өзүңөр менен өзүңөр аракет кылат экенсиңер да, Бул жерде ыктыярчылар иштейт, айылдын өзүнүн айылымды өнүктүрөм деген адамдар ушул борборду ачып берген. Азыркы учурда ошол борбор чоңоюп, ушунчалык болуп ачылып калды. Эми мындан ары дагы айылдагы бардык нерсе адамдарды чакырып, айылдын өнүгүшүнө салым кошушуна, келген туристтер менен байланышып, Кыргызстан негизинен кооз мамлекет. Кыргызстандын тоолорун көрүп, жаратылышын көрүп, туристтер Кыргызстанга келип жатат. Ошондой эле өзүбүздүн мамлекет дагы өзүнүн Кыргызстанды баалай билиш керек. Мисалы, көчөлөрдө мусорларды таштабай, ошолорго Кыргызстанда бизнес ачсаң болот. Азыр көчөдөгү мусорларды, бактарды коюп, ошолорду ресайклинг, кайра иштеп чыгаруу жолдорун таап ачыш керек деп ойлойм. Туристтер ошо өздөрүнүн мамлекетте аябай таза мамлекет, чет мамлекеттегилер. Биз мына ал жакта мусор ташасак ташабагыла дейт. Өздөрү даже мындай эмелерди уюштуруп башташат да, мусор ташабаш, мындай тазалайлы, күнүнө убакыт бөлүп ушундай айылды эме кылып турайлы деп өздөрү да ой айтышып, мындай биздин айылдын да мындай жогорулашына, салымдарына кошушат. Алардан биз дагы көп нерсени үйрөнөбүз. Маданиятты биринчиден, экинчиден сүйлөш, анан кечикпеш эч качан. Алардын анан Кыргыздар эң немеси кечиккен. Ооба, ошол нерселерди үйрөнөбүз, мындай көбүнчө жакшы жактарын алабыз. Ушул айылда жөнөкөй эле мектепте окуп, англис тилин үйрөнүп, мектептен кийин Борбор Азиядагы Америка университетинин Жаңмун академиясына финалисти болуп өткөм. Ал жакта 1 жыл даярдоо курсунда окуп, ал эми азыркы учурда Москва шаарында Российский университет дружбы народов деп аталган университетте лингвистика багытында 2 курсунда окуп жатам. Бул борбор жөнүндө айтсам, мен эң алгач бул борбордон тил үйрөнө алдым. Жана бул жерде 2 айылдын жаштары менен чогуу достукта биз көптөгөн проекттерди аткардык. Мисалы, айылдын ичинде таза суу жана кар-картаңдарга жардам берүү сыяктуу көптөгөн проекттерди чогуу аткардык. Айылдарда деле ушундай борборлор ачылып иштесе жакшы экен да. Ооба, анткени мен дагы аябай кеч окуп калгам. Эгер бул борбор эртерээк ачылганда, мен мындан дагы көбүрөөк ийгиликке жетмекмин деп ойлойм. Албетте, Кыргызстандын кайсыл гана айылы болбосун, жаштарды алдыга шыктандыруучу ушундай борборлорду айылдыктар өздөрү эле уюштуруп алса болчудай. Бел айылында жүрүп, чакан китепканага кирсем, бул жерде Буажар эжекебиз китеп окуп отурган жеринен кезиктирип калдым. Көрсө эжекебиз бул жерге бат-бат келип китеп окуп, анан акындык дагы өнөрү бар экен. Азыр ошол жакта сурап көрөйүн деп атам. Эжеке, бул акындык өнөрү сиздердин атаңыздан же энеңизден өткөнбү, же өзүңүздүн бир тубаса талантыңызбы? Акындык өнөр эне тараптан. Мен тайенем ыр жазган экен. Сөзгө чечен, дээрине жеткире сүйлөгөн кыйын кемпир болгон экен. Ошо мен тайенемден өткөн акындык өнөр. Кандай темаларда ыр жазасыз? Көбүнчө өзүбүздүн туулуп өскөн жерлер, өткөн күн, бала чакты сагынуу, турмуш, тиричилик, ошолор жөнүндө жазганмын. Сүйүү жаатындачы? Сүйүү жаатында жазган эмесмин. Сон. Могу сиздин китебиңиз, э? Ооба. Жан дүйнөмдүн кыйкырыгы. Бул сыртындагы сүрөт өзү эле түшүндүрмө окшойт, э? Ооба, өзүмдүн идеям боюнча эми ойлоп жатып, жан дүйнөмдүн кыйкырыгы ушундай бир келди, белги. Мен ыйман жөнүндө, бул ыйманга чакыруу болуп атса дедим, ыйман дарагын бир жагы ак, бир жагы кара. Анан муну эки билек, эненин билеги, эненин батасы.
ыйман дарагынын астындагы аял эненин тилеги. Ошо кыскасы өзүбүздүн айыл, жер, бардык адамдар жөнүндө эненин тилеги, жакшы тилектер берилген. Кыргыз элим дейт, Абдан сонун. Биздин телегүрүчтөргө бир жакшы ырларыңыздан окуп бербейсизби? Жакшы болот. Кайсы багытта ырларыңыздан бар? Кыргыз жерим. Дегенде кыргыз жерим жөнүндө айтайын, Моун болот экен, Көркөмү көргөндөрдү арбап алган, кыргыздар жер сулуусун тандап алган. Көйкөлүп көктүреген ала тоосу, көргөндүн көз уялтып жоосун алган. Зоосунда кыргыз көчү кыялаган, боорунда бүркүт шаңшып уялаган, бүркүтү, марал, теке уларлары мекендеп ал мустактан уялаган. Мөңгүсү түгөнбөстөн жаркыраган, суулары тыным билбей шаркыраган, абасы 4 мезгилдин төп келишип, кыргызым бейиш төрүн байырлаган. Кыргызым бейиш төрүн байырлаган. Биз бейиште гана жайгашканбыз да, кыргыздар. Тойтас, мынакей Буажар эжекебиз да Кыргызстандын кандай сонун кооз керемет жана айтып го көк шиберлүү талаалары, шаркырап аткан суулары, асказуу, ак мөңгүлүү чокулары дегендей мына ошондой таризде сонун сөздөрдү тизмектеп ырларын жазыптыр. Бали, айылыңыз жөнүндө да ырларыңыз барбы? Ооба. Эми ушунчалык келипсиңер айылга. Айыл жөнүндө ыр бар, айыл жөнүндө ырымды окуп берейин. Айылым, тоо этекте жайгашкан менин айылым, кашка суу шыңгыраган кайрыктарың. Тирөөлүк күүсүн тынбай чертип келет, айдарым жел соккондой ыргактарың. Жап жашыл дарактарга чүмбөттөлгөн, ал бууттап булут чыгат түрмөктөлгөн, бийик тоолор ак булутту тизгиндешип, жамгыр болуп кете албай жашын төккөн. Бийик тоолор ак булутту тизгиндешип, жамгыр болуп кете албай жашын төккөн. Байли. Сонун эжекебиз Байли дейбиз. Ушу айылдын ушул илимге, билимге, талим тарбияга үндөп сонун ырларды жаратып, айылга өзүнүн эмгегин сиңирип жатат экен. Ал эми бул жакта айылык кичинекей чакан кепкана бар экен, бул жерде дагы толтура китептер турат. Бул жака бат-баттан эле келип турушат айылыктар? Ооба, бат-бат келип турушат окурмандар. Окурмандар көп эле, жаңы китептер бар экен, бул жакта. Сынган кылыч, келдик, майдан. Сон. Бали анда эжеке. Рахмат. Сиздин китеп окугуңузга тоскоол болуп койдум окшойт. Рахмат. Бар болуңуз. Точ болгула. Казыбек, сага чоң рахмат. Биздин айылыбызды дагы эске алып, айылыбыздагы жакшы жаңылыктарды элге кеңири жайылтып берүүгө бизге көмөктөш болуп келип отурганың үчүн жалпы элибиздин атынан, айылдаштарыбыздын атынан сага чоң рахмат айтабыз. Иштериңе ийгилик каалайбыз. Эми биз өзүбүз жөнүндө айтсак, биз Жолдошум экөөбүз ушул айыл өкмөттө, Бел айыл өкмөтүндө маданият тармагында кызмат кылабыз. Көп жылдардан бери ысыкта ысык дебей, суукта суук дебей элибизге бар талантыбызды, мүмкүнчүлүгүбүздү тартуулап, элибиздин маданиятын көтөрөлү деп аракет кылып жүрөбүз. Ошон үчүн шаарга кеткибиз келбей, айылды таштагыбыз келбей, ушул жерде элибизге кызмат кылып атабыз. Аламга жол айылдан башталат дейт. Мына эми айылыбызда дагы көп жакшы жаңылыктар болуп атат. Маданиятта, башка тармактарда дагы сонун жаңылыктар болуп атат. Сүйүнүп атабыз. Өнүгүү өтө сонун болуп атат. Өзүбүз жөнүндө айтып кетсек, былтыркы жылы ошол ырдын бир ырыспай теле фестивалына катышып, Өзгөн, Каракулжа, Жалал-Абад область райондоруна барып, анан жада калса Бишкекке дагы барып, ушул телефестивалдын алкагында концерттерге катышып, конкурска катышып, жакшы орунду алып келдик. Жюрилердин, калыстар тобунун бизди баалоосу менен сонун мындай медалга ээ болуп келдик. Мыкты аткаруучу, лауреат деген медалдарды алып сүйүнүп келдик элибизге. Биздин эми негизги максатыбыз айыл ичинен дагы таланттарды чыгаруу.
ушул жаштардан чыгаруу. Быйылкы жылы дагы ушул талантың элге таанылсын аттуу ушул жаш жеткинчектер үчүн, балдар үчүн жакшы конкурс жарыяладык. Талант шоу 2022 деген ошол конкурсубузду биринчи күн балдарды коргоо күнүнө карата баштадык эле биринчи туруну. Андан кийин каникул болуп калды, балдар эс алууга чыгып кетип. Ошодон кийин дагы кайра дем алуунун аягында, августтун аягында ушул эгемендүүлүгүбүздүн майрамына карата ушул конкурсубузду дагы улантып, экинчи турун жана жыйынтыктоочу турун өткөрдүк. Жаштарыбыз аябай сүйүнүп, кандайдыр бир өзүнүн маданиятта ордун тапкансып, аябай жакшы маанайда калышты. Биз дагы буну ушул эле бойдон калтырбастан, дагы биздин келечеги болгон жаштарыбыздын арасында конкурстарды уюштуруп, биздин айылыбыздагы мыкты таланттарды райондук, областтык жана республикалык деңгээлде алып барып элге таанытабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Ушул жолдошум Кызыл өрүк ансамблini жетектеп келет. Өзү сөзгө аз кем сүйлөйт, бирок ошондой болсо дагы музыкада өтө жоопкерчиликтүү адам. Жаштарга мамиле жасоодо, элге мамиле жасоодо аябай сабырдуу, жоопкерчиликтүү адам. Айрыкча музыка дегенде ичкен ашын жерге коет, чуркап барып азыраак сүйлөйт, эми ошентсе дагы бизге шарт түзөт, ырдашыбызга шарт түзөт. Анан жакшы репетиция кылбасак урушат, көбүрөөк талап кылат бизденчи. Эмне демекчиз, эми дагы айылдар өнүгө берсин. Сиздердин чыгармачылыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Айыл жергесиндеги таланттарды унутпай келип, ошол менин айылым көрсөтүүнө тартып, талантын элге жайылтууга көмөктөш болуп жүрө бериңиздер. Азыр дагы жакшы максатта турабыз. Россия Федерациясына биздин көрмандарыбыз биздин концертибизди уюштурганы жатышат. Кудай кааласа ушул жакынкы араларда барып, ошол жакта мекендештерибиз үчүн жакшы концерт берип, Новосибирск, Москва шаарында концерт берип, кыргызча, орусча, казакча, англисче ырларды ырдап, репертуарыбыздын болгон мүмкүнчүлүгүбүздү ошолорго тартуулап келебиз деген ойдо турабыз. Бул деген биздин элибиздин маданиятын өстүрүү жана ушул алыста жүргөн балдарыбызга бир жакшы сезим калтыруу. Эли жерин сагынып жүрсө керек, ошо барып ырдап, ала тоо ак калпагын кийген кезде деп ырдасак аябай толкунданып болуш керек аларчы. Кыргызстанды сагынып жүрүшөт. Аларга дагы иштерине ийгилик каалайбыз. Мына ошентип Бел айыл өкмөтү болгон бир күндүк сапарыбыз соңуна келип олтурат. Сиздер менен менин айылым көрсөтүүсү болду. Өз айылыңызды менин айылым көрсөтүүсүнөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Аман болуңуздар.